Саламатсыздарбы достор, маанайыңыздар кандай? Сиздерге сабактар жагып жатат деген ойдомун. Жагып эле калбастан түшүнүктүү дагы болуп жатат болуш керек. Анан дагы достор, бүгүн сиздер менен кыргыз тилинин грамматикасы бөлүмү боюнча темаларды өтөбүз. Өзүңүздөр билгендей, жалпы республикалык тестирлөөнүн 3-чү бөлүмү бул кыргыз тилинин грамматикасы. Бул бөлүмдү эмне үчүн жалпы республикалык тестирлөөгө кошуп койду деген суроо келиши мүмкүн. Бул себеби дегенде сиздер буга чейинки мектеп программасында окуп келе жаткан билимиңиздерди жашоо турмушуңуздарда колдоно аласыздарбы, канчалык деңгээлде колдоно алышат экен деген ойдо ушул бөлүмдү кошуп койгон деп айта алабыз. Ошондуктан сиздер ушул мектеп программасынан бери окуп келе жатасыздар. Демек, жалпы республикалык тестирлөөдө туура эмес жоопторду берсеңиздер, сөзсүз түрдө аябай эле сиздер үчүн мындай туура эмес көрүнүш болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан жакшы окуңуздар, дайыма алдыга умтулуңуздар. Анда эмесе биз ушул кыргыз тилинин грамматикасындагы сөз түркүмдөрүнүн бири болгон бул тактоошту өтөбүз. Тактоош деген эмне экендигин сөз түрдө билесиздер, билсеңиздер дагы болушунча сиздерге кыскача, бирок кыскача болгону менен ошол эле учурда кенен дагы алып, мындай бир гана толук кайра мисалы үчүн түрлөрүнөн биринчи түрүн өтүп коюп, анан кийин эмки сабакта экинчи түрүн өтүп, эмки сабакта үчүнчү түрүн өтпөйбүз. Сөз түрдө мындай кыскача болуп дагы, бирок жалпы жонунан тактоошту карап өтөбүз. Ошондуктан сиздер үчүн бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн. Бирок кыйын болгон учурда дагы, ошол эле учурда аябай түшүнүктүү дагы болот. Демек, мындай бөлүнүшү ушундай турбайбы? Эмне эле бул тактооштун ушул бөлүмү бар эле, тигил бөлүмү бар эле, алар кандай эле деп мындай адаштыра бербей, бир өтсөңүздөр өзүңүздөргө аябай түшүнүктүү болуп калат деген ойдомун. Ошондуктан достор, сөзсүз түрдө өзүңүздөр иш дептерлериңиздерди ачып, маңдайыңыздарга коюп алып, жазып отуруңуздар. Сиздерге аябай керектүү болгон маалыматтар түшөт сөз түрдө. Ошондуктан жазып гана отуруңуздар. Эми тактоош бул кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын көрсөткөн сөз түркүмү. Анын суроолору кандай, кантип, кайда, канча, кандайча жана башка ушул сыяктуу суроолорго жооп берет эмеспи? Анда эмесе бул тактада тактооштун түрлөрү боюнча берилген, алардын бардыгын бирден карап өтсөк. Биринчи бул тактооштор сөздүн составына карай бөлүнөт. Бул биринчи бөлүмү. Сөздүн составына карата жөнөкөй жана татаал тактооштор болуп дагы бөлүнөт. Жөнөкөй тактоош дегенде бул бир гана сөздөн турган тактооштор. Тагыраагы, мисалы үчүн кандай, ылдам, кандай, жай, кандай, бат жана башка ушул сыяктуу мисалдарды айта алабыз. Ал эми сөздүн составына карай экинчи бөлүнүшү бул татаал тактооштор. Татаал тактоошто бул бир сөздөн эмес, демек эки же андан көп сөздөрдөн турат. Тагыраагы эки сөздөн турган сөздөр, эки сөздөн түзүлгөн тактооштор татаал тактооштор деп аталат. Мисалы, күндөн күнгө, анда санда жана башка ушул сыяктуу мисалдарды келтирсек болот экен. Экинчи бул морфологиялык түзүлүшүнө карай дейт. Мында тубаса жана туунду болуп дагы морфологиялык жолуна карата дагы эки түргө бөлүнөт. Бул биринчисинде тубаса бул тагыраагы бир гана уңгу сөздөрдөн турган сөздөр кездешет экен. Мисалы айта кетсек, кеч, тез, көп, аз, же болбосо эрте жана башка ушул сыяктуу мисалдарды келтирсек болот экен. Ал эми бсы бул морфологиялык түзүлүшүнө карата экинчи бөлүмү бул туунду болуп айтылат. Туунду тагыраагы уңгу жана сөз жасоочу мүчөлөрдөн түзүлөт экен. СЖМ деген билесиздер, сөз жасоочу мүчөлөр экендигин. Мисалы айта турган болсок, бүгүн, өгүнү, зорго, араң жана башка ушул сыяктуу мисалдарды келтирсек болот экен. Андан кийин үчүнчү бул маанисине карай бөлүнүшү.
маанисине карата биз 5ке бөлүп карайбыз тактоочторду. Биринчиси бул мезгил тактооч. Мен тактооч деген сөздү т деп кыскартып жазып койдум. Мезгил тактооч бул суроолору качантан бери деген суроолорго жооп берет. Мисалдарын келтире кетсем, бүгүн, жайында, эртең, эмки жылы, бүрсүгүнү, кышында жана башка ушул сыяктуу мындай мезгилди билдирген сөздөрдүн баардыгын айтып беребиз. Өзү эле мезгил тактооч деп айтып жатат. Демек, мезгилге байланыштуу сөздөрдү мисал кылсак болот экен. Андан кийин бсы бул экинчи бөлүмү орун тактооч. Демек, орун деген бир нерсенин ордун билгизет. Демек, кайда, кайдан деген суроолорго жооп берет. Мисалдарын келтирсек, кайда төмөн жакта, мисалы үчүн, же болбосо өйдө, же болбосо жогору, же болбосо ылдый, же болбосо алыс, же болбосо жакын деген сыяктуу ушул орун тактоочторго мисалдарды келтирсек болот экен. Андан кийин всы үчүнчүсү себеп жана максат тактоочтор. Бул себеп жана максат тактоочтордун суроолору мынакей: кантип, кандайча деген суроолорго жооп берет экен. Мисалдарды келтирсек, аргасыздан, кантип аргасыздан болот, атайын болуп атат. Кандайча дегенде дагы кыргызча, орусча деген сыяктуу мисалдарды келтирсек, себеп жана максат тактоочтор боло алат экен. Себеп жана максат тактоочтор эле өзү айтып жатат. Демек, себеби бир нерсенин себеби, анан дагы бир нерсенин максаты. Ушундай эле оңой эле жол менен биз себеп жана максат тактоочторду таап алсак болот экен. Гсын карасак, 4-чү бөлүгү бул сын сыпат тактооч. Демек, кантип, анан кандайча деген дагы суроолорго жооп берет. Мисалы үчүн, дагы кандай деген дагы суроого жооп берет. Мисалы үчүн, жай, кандай араң, дагы кандай дей турган болсок, баттан жана башка ушул сыяктуу. Андан кийин дны карасак, бул 5-чи бөлүмү сан өлчөм тактооч. Сан өлчөм тактоочтор, демек, сан деген сөзгө эле көңүл бурсак, санын билгизет. Мисалы үчүн, канча, нече, мындайча айтканда, сан аттоочко кандайдыр бир байланыштары бар. Мисалы үчүн, канча көп, аз, ашык, мол, арбын жана башка ушул сыяктуу мисалдарды айта турган болсок, булар сан өлчөм тактоочторго кирет экен. Достор, өзүңүздөр билесиздер, мындан тышкары дагы тактоочтордун даражалары бар. Дагы алардын даражаларын карай кетсек, жай даража, салыштырма даража жана күчөтмө даража болуп да кете берет. Жай даража бул такыр тактооч өзгөрбөйт. Тагыраак мынакей бул сөздүн составына каратай тактоочтор жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнүп жатат. Жөнөкөйдө бир гана сөздөн турат эмеспи? Ошондой эле жай даражада дагы бир сөздөн туруп тактооч өзгөрбөй келет экен. Мисал айта кетсек, тез, ылдам, жай, бат, кеч, эрте жана башка ушул сыяктуулар. Салыштырма мында тактоочко эле ырак деген сөз жасоочу мүчөнү кошуп койсок болот экен. Мисалы үчүн, эрте деген сөз бул жай даражада келип атат. Ал эми салыштырмада ырак мүчөсүн кошо турган болсок, эртерээк болот, же болбосо батыраак, жайыраак, тезирээк, көбүрөөк, дагы төмөнүрөөк, жанараак жана башка ушул сыяктуу мисалдарды келтирсек болот экен. Ал эми күчөтмө даражага эң, абдан, аябай, өтө деген сөздөрдү тактоочтон мурун коюп жата турган болсок, демек, күчөтмө тактоочтор түзүлүп калат экен. Мисалы үчүн, эң көп, эң ылдам, дагы өтө тез, абдан жай, аябай бат, абдан бат жана башка ушул сыяктуу мисалдарды келтирсек болот экен. Андан кийин дагы тактоочтун дагы мындай тактооч жасоочу дагы мүчөлөр бар, сөз жасоочу мүчөлөр. Тагыраагы булар ча, мисалы үчүн кыргызча, балача десек болот. Лап дегенде күндөп, айлап, чакалап жана башка. Лай, жаздай, акчалай, утурлай. Лата дегенде улуулата, кичүүлөтө жана башка. Чалык дегенде ушунчалык. Сын
түнкүсүн, кышкысын, ын деген мүчөнү кое турган болсок, кийин, акырын, тымызын жана башка ушул сыяктуу сөз жасоочу мүчөлөрү бар экен. Андан кийин жөндөмө мүчөлөрү дагы бар. Тактоошту жасай турган бул барыш жөндөмөсү, жатыш жөндөмөсү жана чыгыш жөндөмөсү. Барыш жөндөмөсүнүн мүчөсүн билесиздер, га деген. Мисалы үчүн алга, ал деген сөзгө эле га мүчөсү уланып, алга деген сөз келип чыкты. Зор дегенге дагы га мүчөсүнүн бир варианты болгон го мүчөсүн кошо турган болсок, зорго болуп калат. Ошондой эле ге деген дагы вариантын кошо турган болсок, бир деген сөзгө бирге деген тактооч келип чыгат. Андан кийин жатыш жөнөмөсүнүндө билесиздер, да деген мүчө, бул жатыш жөнөмөсүнүн мүчөсү. Мисалы үчүн кээде, мурда, күндө, эзелде жана башка ушул сыяктуу мисалдарды келтирсек, булар тактооч боло алат экен. Ошондой эле чыгыш жөнөмөсүнүн дагы дан деген мүчөсүнөн дагы тактооштор түзүлөт. Мисалы үчүн кокустан, азыртан, эртеден жана башка ушул сыяктуу. Ушундай достор, негизи эле тактооштун баардык бөлүнүштөрүн карап өттүк. Сөздүн составына карай, морфологиялык түзүлүшүнө карай, анан дагы маанисине карай дагы 5 бөлүнүштөрүн карадык, даражаларын дагы карадык, алардын дагы сөз жасоочу мүчөлөрдү карадык, жана дагы бул жөндөмө мүчөлөрүнөн дагы түзүлө турчу тактоошторду карап, жана дагы мисалдарды келтире кеттик. Булардын баардыгын сөз түрдө дептерлериңиздерге жазып алыңыздар. Сиздерге бир гана пайдасын гана келтирет. Анан дагы сиздерге эң негизги айта кетчү нерсе бул тактооштун орфографиясы. Эмнеге эң негизги дедим? Себеби дегенде жалпы республикалык тестирлөөдө бул орфография боюнча дагы аябай көптөгөн суроолор берилет. Анткени сиздердин көбүнчө мындай эрежелерди, теорияны эмес, ал эми ушул жашоо турмушта колдоно турчу нерселериңиздерди текшерип эмеспи. Ошондуктан мен орфографиясы боюнча 2 гана пункттан турган бөлүнүштөрүн сиздерге айта кетейин. Биринчиси бул чыгыш жөнөмөсүндө турган тактооштор кыскарып да, кыскарбай да жазылышы мүмкүн. Мисалы, байыртан, анан байыртадан деп дагы жазылат. Байыртан болсо, деп жазыла турган болсо, бул ката кетиптир, байыртадан деп жазылыш керек эмес беле деп оңдоп коюшуңуздар мүмкүн. Демек, бирок эске алыңыздар, сөз түрдө байыртан деп дагы, байыртадан деп дагы жазылып турган болсо, экөө тең туура болуп эсептелине берет экен. Анткени бул эреже боюнча. Андан кийин илгертен, анан илгертеден деген дагы сөз дагы. Экинчиси бул бириккен тактооштор бирге жазылат. Мисалы үчүн бүгүн, анан түн үчүндө, түн, чүндө деп жазып койсок, ал же болбосо түн деп үчүндө деп койсок, бул башка маани берип калмак, жана дагы туура эмес мааниде болуп калмак. Ошондуктан бирге жазылат экен. Эң негизги тактооч боюнча биле турчу нерселер ушулар гана. Сиздерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Достор, анда эмесе биз тактоошту толук түрдө жалпы жөнүнөн карап өттүк. Эми ошол жалпы республикалык тестирлөөдө тактооч боюнча кандай суроолор келип калышы мүмкүн деген суроого жооп берүү үчүн биз жогоруда жазып койгон мисалдарга көңүл буруп, ошол мисалдардагы суроолорго жакшы түшүнүп алып, анан гана туура жоопту табууга сиздер менен биргеликте иштеп, таап көрүүгө аракет жасайлык. Эмесе кеттик. Биринчи суроо бул: кайсы варианттагы сүйлөмдө асты сызылган сөз кыймыл аракеттин ордун билдирди? Демек, бул жакта ар бир 4 вариантта тең бирден сөздөрдүн астылары сызылып турат. Ошол сызылган сөз кыймыл аракеттин ордун билдирди. Демек, биякта ордун деген сөздү жазылып тургандыктан биз орун тактоочту табышыбыз керек экенбиз. Орун тактоочту эсибизге түшүрөбүз. Орун тактооч кандай суроолорго жооп берчү эле? Туура айтасыздар, кандай деген суроого жооп берет. Анда эмесе
биз оңой эле таап алсак болот. Себеби дегенде орун тактоочтун эң негизги биз суроосун билебиз. Ар бир асыл сызылган сөздөргө ошол орун тактоочтун кандай деген суроосун берип көрүп, эгерде ошол сөз кандай деген суроого жооп берип жаткан болсо, анда демек биз ушул кыймыл аракеттин ордун билдирип жаткан сөздү табабыз дагы ошол сүйлөмгө мааниси жагынан дал келип жатабы деп туруп текшерип, эгер дал келсе, туура жоопту бат эле таап ала алабыз. Анда эмесе кеттик. Азыр биз А варианттан эмес, Г варианттан жогору карай карап көрсөк. Г бул жандыктар ордун тез-тез алмаштырып турушат дейт. Кандай деген суроону эгерде астырылган тез-тез деген сөзгө бере турган болсок, кандай тез-тез десек туура келеби? Туура келип калышы мүмкүн, бирок бул жандыктар ордун тез-тез алмаштырып турушат дегенде дал келген жок. Себеби дегенде алар ордун алмаштырып турушат деп эми бул жакта ордун деген сөз үчүн эле бул ордун билдирди деп биз Г вариантын белгилеп койсок туура эмес болуп калат. Ошондуктан Г варианты туура эмес жооп катары кабыл алабыз. Дагы Вга өтсөк. Анан калп эле аркы беркини айта бербей, ишибизди кылалы дейт. Бул жакта анан калп эле аркы беркини кайдан, кандай, то есть аркы беркини десек туура жооп келдиби? Жок. Себеби дегенде аркы беркини эмнени деген суроону берсек, кандай эмес, эмнени десек аркы беркини деген туура болуп чыкмак. Демек, бул суроодагы бул кыймыл аракеттин ордун толуктаган жок. Ошондуктан В варианты дагы бизде туура эмес жооп катары берилди. Б вариантын карасак, бул жерге анда санда болсо да келип тургандар жакшы дейт. Келип тургандар жакшы. Бул жерге анда санда деген сөздүн асты жиилип турат, сызылып. Анда санда дегенге кандай деген суроону берип көрөлүп, кандай анда санда десек туура келдиби? Жок, дал келген жок. Демек, ошондуктан бул варианттагы туура эмес экен. Себеби дегенде анда санда деген сөз кандайдыр бир кыймылдын ордун билдире алган жок. Эми А вариантын карап көрсөк, бүгүн мына баарыңар андан мындан келип бизге жардамдашасыңар дейт. Мында андан мындан, кайдан? Андан мындан дейт. Демек, бул жакта айтып жатат, бүгүн дейт, мына баарыңар дейт. Баарыңар дегенде көп кишини айтып атат, баарыңар андан мындан келип бизге жардамдаштыңар деп атат. Демек, алардын ордун тактап атат, андан мындан келип, анан бизге жардам бердиңер деп. Демек, кыймыл аракеттин ордун андан мындан деген сөз билдирип тургандыктан биз бул жоопту туура деп эсептейт экенбиз. Дагы ишеничтүү түрдө А вариантын белгилеп коюңуздар. Ушундай достор, тактооч боюнча мындай болжолдуу үлгүлүү түрдө жалпы республикалык тестирлөөдө суроолор келиши толук ыктымал. Эми экинчиге өтө турган болсок, мында жай келери менен алар деп туруп көлгө жөнөшөт. Демек, достор, бул 4 варианттын биринде бул сүйлөмгө дал келүүчү бир тактооч сөздү коюп, анан туура жоопту белгилеп койсок болот экен. Демек, мында сиздердин эмнеңиздерди текшерүү үчүн, албетте сөз байлыгыңыздарды текшерүү үчүн сүйлөмдөрдү толуктоо деген бул аналогия жана сүйлөмдөрдү толуктоо бөлүмүндө гана кездешип калбастан, кыргыз тилинин грамматикасы деген бөлүмдө дагы кездешиши мүмкүн. Ошондуктан ушундай сыяктуу суроолор дагы келип калат деп ушул суроону жазып койдум эле. Анда таап көрсөк, жай келери менен алар көлгө жөнөшөт дейт. Алар кандайча, бул жака бир суроону табалык. Жай келери менен алар азырынча көлгө жөнөшөт дейлик. Мында туурабы? Туура эмес. Мындай мааниси жагынан дагы дал келген жок. Себеби дегенде жай келери менен алар азырынча көлгө жөнөшөт. Азырынча деген сөз бул жака дал келген жок. Ошондуктан А варианты бизде туура эмес жооп экен. Бны карасак, жай келери менен алар бүгүнчө көлгө жөнөшөт дей турган болсок, бул дагы эч бир маанини берген жок. Себеби дегенде алар бүгүнчө көлгө жөнөшөт, хотя жай келе элек. Ошондуктан
Б варианты дагы бизде туура эмес жооп экен. В-ны коюп көрсөк, жай келери менен алар жыланча көлгө жөнөшөт дейт. Эми мында жыланча дегенде биз адамдарды жыландарга салыштыра албайбыз. Жылан деген бул өзүнчө бир жаныбар, жандык. Ал эми адамдар биз башкабыз. Ошондуктан жай келер менен алар жыланча көлгө жөнөшөт деген сөз дагы, сүйлөм дагы эч бир маанини бере алган жок. Ошондуктан Б варианты дагы бизде туура эмес жооп экен. Гны карасак, жай келери менен алар каадасынча көлгө жөнөшөт дейт. Достор, каадасынча деген сөзгө көңүл бурсак, булар эми жыл сайын ушундай кайталашат. Каада салт деген сыяктуу эле кайталанма сөздү каадасынча деген сыяктуу айтсак болот. Демек, жай келер менен алар каадасынча көлгө жөнөшөт деген биздин жообубуз туура жооп катары Г варианты эсептелинди. Өзүңүздөр байкагандай, бизде 3 туура эмес жооп келип, ал эми бирөө туура болуп чыкты. Ошондуктан биз ишеничтүү түрдө кайрадан биз ойлонбостон эле белгилеп койсок болот экен. Мынакей достор, дал ушундай үлгүдөгү тактооч боюнча дагы кыргыз тилинин грамматикасы бөлүмүндө суроолор келип калышы толук ыктымал. Ошондуктан жакшы окуп, дептерлериңиздерге сөзсүз түрдө жазып алып, өз алдынча дагы даярданып, жоопторду дагы белгилебей коюп дагы, анан кийин өз алдынча иштеп көрүп, жоопторду табып, анан мен тапкан жоопторго салыштырып көрсөңүздөр дагы болот. Ушундай баарыңыздарга бир гана ийгилик каалайм. Достор, биз тактооч менен маани берүүчү сөз түркүмдөрдүн жыйынтыгына келип жеттик. Эми сиздер менен өзгөчө сөз түркүмдөрүн өтмөкчүбүз. Өзгөчө сөз түркүмдөрү өз ичинен билесиздер, тууранды сөздөр жана сырдык сөздөр болуп бөлүнөт эмеспи? Тууранды сөздөр бул ар кандай үндөрдү жана көрүнүштөрдү туурап айтуу үчүн колдонулуучу сөздөр. Мисалы үчүн алардын суроолору эмне, анан кайда деген суроолорго жооп берет. Өзүңүздөр байкасаңыздар, тууранды деп эле бир нерсени туура, ошондой эле аты эле бир нерсени туура айтты экендигин билдирип жатат. Демек, бул тууранды сөздөр дагы өз ичинен экиге бөлүнөт. Аларга азыр бирден токтоло кетебиз. Биринчи бул табыш тууранды сөздөр. Табыш тууранды сөздөр дагы ичинен 3кө бөлүнөт. Бул адамдардын табышын туураган сөздөр, жаныбарлардыкын жана жаратылыштын табыштарын туураган сөздөр экен. Мисалы үчүн адамдардын табышты тууранды сөздөрүн карасак, мисалы үчүн кобур собур, билбейм, ар жакта кобур собур эле болуп жатышкан деп коебуз, же болбосо күбүр шыбыр деп коюшубуз мүмкүн, же болбосо ызы чуу жана башка ушул сыяктуу адамдардын табыштарын туурачу сөздөр экен. Андан кийин жаныбарлардыкына байланыштуу карасак, мисалы үчүн арс, дабыр дүбүр, дагы чыйык чуук жана башка ушул сыяктуу. Андан кийин жаратылышка байланыштуу табыш тууранды сөздөрдү карап өтсөк, мисалы үчүн даң, калдыргулдур, тыктык, жана дагы карс, качыр кучур, топ, дүп, дүңгүр, чалдыр шулдур, шуу, балч, былч, шылдыр, болт, жана башка ушул сыяктуу көптөгөн мисалдарды келтирсек болот экен. Андан кийин элес тууранды сөз. Элес тууранды сөз демек бул адамдардын, жаныбарлардын, заттардын жана кубулуштардын сырткы көрүнүшүн тууроочу сөздөр экен. Мисалы үчүн табыш тууранды сөздөр болсо, булар табышын билдирип атса, ал эми элес тууранды сөздөр болсо, элестетсеңиз, мисалы үчүн сырткы көрүнүштөрдү биз элестете алабыз, ал эми ички нерселерди биз элестете албайбыз. Жан дүйнөсү мындай экен деп биз эч убакта адамдын ичиндеги болуп жаткан нерселерди элестете албайбыз, ал эми сырткы көрүнүштөрүн элестете алат экенбиз. Мисалы үчүн шарт, аксаң, бүкүрөң, серең, үрпөң, сорок, жылт, жарк журк, опоң, арбаң, тайраң, жана башка ушул сыяктуу биз элес тууранды сөздөрдү атасак болот экен.
Bir ескерте кетчү нерсе бар достор. Туранды сөздөрдөн жаңы сөздөр жасалат дейт. Мисалы үчүн кобур деген сөздү ала турган болсок, бул кобура деген сөз келип чыгат. Так деген сөздү ала турган болсок, такылдат деген сөз, жаңы сөз келип чыгат экен. Калдыр дегенде деле калдырат, шылдыр деген сөздөн шылдырат деген жаңы сөздөрдү ала алсак болот экен. Андан кийин эми бул өзгөчө сөз түркүмдөрүн экинчи түрү болгон сырдык сөздөрдү карап өтсөк, сырдык сөздөр бул адамдын ички сезимдерин билдирген жана айбанатты башкаруу үчүн айтылган сөздөр дейт. Бирок булардын достор сырдык сөздөрдүн эч кандай суроолору болбойт, демек суроолору жок деп эле айтсак болот экен. Сырдык сөздөр дагы өз ичинен 3 топко бөлүнөт. Биринчиси бул ички сезимдерди билдирүүчү сырдык сөздөр, экинчи бул айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр, үчүнчү турмуш тиричиликте колдонулуучу сырдык сөздөр экен. Мында ички сезимдерди билдирүүчүгө мисалдарды келтирсек, пай, бах, чиркин, же болбосо аттиң жана башка ушул сыяктуу мисалдарды айтсак, бул ички сезимдерди билдирүүчү сырдык сөздөр боло алат экен. Андан кийин бул айбанаттарга карата айтылуучу сөздөр, мисалы үчүн чүү деп коебуз, кош дейбиз, же болбосо пыш дейбиз. Мисалы үчүн чүү деп аттарга айтабыз, кош деп койлорго, пыш деп мышыкка, кет деп итке жана башка ушул сыяктуу. Андан кийин турмуш тиричиликте колдонулуучу сырдык сөздөр. Мында билесиздер, саламатсызбы, арыбаңыз, бар болуңуз, жана дагы көптөгөн ассалому алейкум, ошондой эле жакшы турасызбы, эсенсизби, амансызбы, ушул сыяктуу көптөгөн сырдык сөздөр бул турмуш тиричиликте колдонулуучу сөздөргө кирет экен. Дагы бир бул жакта дагы эскерте кетчү нерсе, сүйлөмдөгү сырдык сөздөр көбүнчө үтүр менен ажыратылат дейт. Демек, эгер сырдык сөз күчтүү сезим менен айтылса, анда сүйлөмдөн бөлүнүп, илеп белгиси менен ажыратылат дейт. Демек, сырдык сөз сүйлөмдүн акырында келет деген дагы илеп белгиси коюлат экен. Мисалы үчүн, бүгүн жакшы иштедиң, баракелде дейт. Ошондой эле бүгүн жакшы иштедиң деп туруп үтүр коюлду дагы, анан кийин баракелде деген сырдык сөз жазылды. Кээ бир учурда башында сырдык сөз келет дагы, сөз түрдө сырдык сөздөн кийин үтүр белгиси коюлат. Баракелде, бүгүн жакшы иштедиң дей турган болсок, же болбосо баракелде деп туруп илеп белги коюлат дагы, сендей жумушчу дүйнөдө жокко деп туруп дагы илеп белги коюлат экен. Мынакей достор, ушундай сүйлөмдөр жалпы республикалык тестирлөөдө кездешип калган болсо, сиздер шаар эле бул сырдык сөз турбайбы деп туруп эле белгилеп койсоңуздар жаңылган болбойсуздар. Мынакей достор, ушундай бул өзгөчө сөз түркүмдөрүн эки түрүн карап өттүк. Туранды сөздөр жана сырдык сөздөр деп алардын бөлүнүштөрүн дагы биле алдыңыздар. Ал бөлүнүштөрүн билип эле аталыштарын атап эле койгон жокпуз. Сөз түрдө ар бирине кайрылып, мисалдарды келтирип, кандай учурда колдонулат экен. Мисалы үчүн пай деген сөз кайсыга колдонулат, чүү деген сөз кайсыга, пыш деген сөз кайсыга, мисалы үчүн калдыр деген дагы бул эмнелерге, жаныбарларга, адамдарга же жаратылыштарга колдонулат экенби деген сыяктуу ар бирөөнү бирден токтолуп карай кеттик. Мен ойлоп жатамын, сиздер үчүн аябай түшүнүктүү, кыскача жана жалпы бир түшүнүктөрдү бере алдым деп. Достор, эми өзгөчө сөз түркүмдөрүн карап өттүк. Алардын эки түрүн дагы карадык, туранды сөздөр жана сырдык сөздөр деп. Туранды сөздөрдүн дагы, сырдык сөздөрдүн дагы бөлүнүштөрүн карадык. Аларга кененирээк токтолуп, мисалдарын дагы келтирип өттүк. Эми жалпы республикалык тестирлөөдө ушул өзгөчө сөз түркүмдөрү боюнча кандай суроолор келип калышы мүмкүн деген суроолоруңуздарга төмөндөгү мисалдарды карап көрөбүз дагы, суроолоруңуздарга жооп катары кетет. Анда эмесе, бул биринчи адамдардын сүйлөшүүсүн туураган сөз кайсы варианттагы сүйлөмдө берилген дейт. Демек, адамдардын бири-бири менен сүйлөшүп жаткан бир
сөздү табышыбыз керек экен бизе. Андай эмесе кеттик ар бир вариантты окуп көрөлүк. Биз Г вариантынан жогору карай өтсөк, Г алардын чыйтылдаганы мага жакпайт дейт. Мында достор байкасаңыздар, алардын чыйтылдаганы мага жакпайт. Чыйтылдаган адамдар чыйтылдай алабы? Жок. Чыйтылдап деп бир жаныбарларга тиешелүү сөздү эсептейбиз, бирок чыйтылдаган деген сөз эч бир адамга тийиштүү сөз эмес, байланышы дагы жок. Ошондуктан биз бул вариантты туура эмес деп белгилей берсек болот. Анан кийин В-га өтсөк, тигилердин дабыр дүбүрү угулду дейт. Тигилердин дабыр дүбүрү, мында достор, дабыр дүбүр деп адамдар деле дабыр дүбүр басып кетиши мүмкүн, бирок алар басуусуна кирет. Ал эми дабыр дүбүр болуп сүйлөшүштү деген үн сүйлөшүштү деген сөздү айта албайбыз. Себеби дегенде дабыр дүбүр болуп алар сүйлөшүп жатышты, мен ошону угуп калдым деп айтсак, бул туура эмес болуп калат. Дабыр дүбүр деген сөз көбүнчө адамдардын же болбосо жаныбарлардын дагы баскан дабыштарынын үнү деп айтсак болот экен. Ошондуктан В варианты дагы бизде туура эмес жооп болду. Эми Б-га өтсөк, бир маалда калдыр шалдыр башталды дейт. Мында калдыр шалдыр деген сөзгө көңүл бурабыз, себеби дегенде туурандуу сөз. Калдыр шалдыр дегенде бул кандайдыр бир буюм тайымга тиешелүү, тагыраагы жанагы адамдарга, жаныбарларга, анан жаратылышка тиешелүү туурандуу сөздөр бар деп бөлбөдүк белек. Демек, ошо жаратылышка байланыштуу сөз экен. Демек, калдыр шалдыр деп балким бир буюм жерге түшүп кетти, же болбосо жана башка ушундай сыяктуу мисалды түзсөк болот. Ал эми калдыр шалдыр деп адамдар сүйлөшүп башташты, мен ошону угуп жаттым эле деп айта албайбыз. Анткени адамдар эч убакта калдыр шалдырап сүйлөшүшпөйт. Ошондуктан Б варианты дагы бизде туура эмес жооп экен. Эми А вариантын карасак, баягылардын кобур собуру угулуп жатты дейт. Баягылардын кобур собуру угулуп жатты. Мында байкасаңыздар, кобур собур деген сөз, кобур собуру бул адамдардын сүйлөшүп жаткандыгы. Же болбосо күбүр шыбыр, же болбосо кобур собур дей турган болсок, бул адамдардын сүйлөшүп жаткандагы үндөрү. Же болбосо бир эле адам деле туруп кобурап собурай берет деп коебуз, же болбосо күбүрөп шыбырай берет деп коебуз. Демек, кобур собур деген сөз адамдардын сүйлөшүүсүнө тиешелүү сөз болуп эсептелинет экен. Демек, бул адамдардын жанагы туурандуу сөзүнө кирет кобур собур деген сөз. Ошондуктан А вариантын биз туура жооп катары эсептейбиз. Себеби дегенде өзүңүздөр байкагандай, бул жакта 3 туура эмес жооп, ал эми 1 туура жооп келип чыкты. Ушундай учурда биз туп-туура таптык деп эле ишеничтүү түрдө жоопту белгилей берсек болот. Дагы кийинки суроого өтсөк, убакытты дагы экономдойбуз, жана дагы өзүңүздөр үчүн жакшы болот. Экинчи, кайсы варианттагы туурандуу сөз жаны бардан чыккан дабышты туурайт дейт. Демек, биз биринчи суроодо адамдарга байланыштуу, адамдардын сүйлөшүүсүнө байланыштуу бир үндү таптык, дабышты таптык. Эми бул экинчи суроодо жаныбарга тиешелүү болгон бир дабышты табышыбыз керек экен. Анда эмесе кеттик. Дабыр дүбүр, кажы кужу, тарс турс, анан жарк журк дейт. Мындай байкасаңыздар, достор, жарк журк деп биз эмнени айтабыз? Балким бир кийим, же болбосо ошондой эле бир буюм, аябай жаркырап турса, аны жарк журк дейбиз, же болбосо асманда жылдыз жарк журк дей түштү дейбиз. Ушул сыяктуу бул демек жаратылышка байланыштуу туурандуу сөзгө кирет экен. Ал эми жаныбарга байланыштуу бир дабышты жарк журк деген сөз бере албайт. Ошондуктан Г варианты бизде туура эмес жооп экен. Эми В вариантын карай турган болсок, тарс турс дейт. Мында тарс турс деп жаныбар сүйлөдү дей турган болсок, бул туура болобу? Жок, туура эмес. Тарс турс деп балким эшик жабылды, же болбосо тарс турс деп бир нерсени чапкылады дей турган болсок, ал тарс турс деген
болмок. Бул тарс турс деген сөздү биз эч бир жаныбардан чыккан добушка, дабышка салыштыра албайбыз. Ошондуктан В варианты туура эмес жооп экен. Эми Бны карасак, кажы кужу дейт. Бул кажы кужу деп айванаттар дабыш чыгара алышабы? Жок, чыгара алышпайт. Кажы кужу деп мисалы үчүн адамдардын сүйлөшүүсүндө кажы кужу деген үн чыгышы мүмкүн. Ал эми жаныбарлардын бир дагы түрү кажы кужу деген дабышты чыгара албайт. Ошондуктан Б варианты дагы бизде туура эмес жооп катары келди. Эми Аны карасак, дабыр дүбүр дейт. Мынакей дабыр дүбүр деп аттар чуркап кетти дей турган болсок, бул жаныбарларга тиешелүү болуп жатабы? Ооба, анткени аттар деген бул ат өзү негизи жаныбарга кирет, адамга да кирбейт жана жаратылыштын дагы туруучу же болбосо жаратылыштан же адамдардан чыккан дабыштарга кирбейт. Демек дабыр дүбүр бул жаныбарлардан чыккан дабышка кирет экен. Ошондуктан А варианты туура жооп. Себеби дегенде өзүңүздөр байкагандай бизде 3 туура эмес жооп, ал эми 1 туура жооп келип чыкты. Ошондуктан өзүбүзгө ишеничтүү түрдө мен туп-туура таптым деп туруп белгилеп койсок болот экен. Андан кийин 3-чү суроо. Мында достор байкасаңыздар бир сүйлөм берилип жатат. Ал сүйлөмдө бир бош орундук бар экен. Демек биз астындагы берилген варианттардан биз дал келген сүйлөмдүн мааниси чыга турган, түшүнүктүү сүйлөм чыга турган бир сөздү коюп жазат экенбиз дагы. Анан туура жоопту белгилеп коебуз. Анда эмесе кеттик. Бечара деп туруп бош орундук турат дагы басып келатат дейт. Демек бечара дегенди биз адамдарга байланыштуу сөздү айтабыз. Бечара адам деп, бечара жаныбар, бечара жаратылышка тиешелүү, бечара бир эчик же терезе деп атабайбыз да. Демек бечара деген сөз бир адамга тиешелүү экен. Буну эмнеге айтып жатам? Анткени ушундай логикалык оюңуздарды жүгүртсөңүздөр болот. Себеби дегенде демек биз адамдарга байланыштуу бир сөздү табышыбыз керек экен деп анан баштайбыз. А корсулдап дейт. Бечара корсулдап басып келатат десек, корсулдап деген бул бечара болсо өзү корсулдап басып келе алабы? Жок. Тескерисинче мындай бир жакшы, бир кантип айтсам болот, мындай күчтүү, алдуу, күчтүү болуп турган адам балким корсулдап басышы мүмкүн, ал эми бечара кантип баса албайт. Ошондуктан А варианты бизде туура эмес жооп экен. Эми Б. Бечара шылдырап басып келатат дейт. Мында бечара шылдырап басып келатат деген жооп туура эмес. Себеби дегенде шылдырап деген сөз бул сууга байланыштуу, же болбосо бир мындай шутураган пакеттерге, ушул сыяктууларга, баштыктарга байланышы бар. Ал эми бечара шылдырап басып келатат десек, аябай чоң ката болот. Ошондуктан Б варианты дагы бизде туура эмес жооп болду. Эми В вариантын карасак, бечара жаркырап басып келатат десек. Эми жаркырап жайнап басып келатат десек дагы кичине болсо дагы окшош болот, бирок бечара болсо өзү шүмүрөйүп араң басып келатса керек. Ошондуктан бечара деп бир кыйналган адамдарды же ооруп жаткан адамдарды атайт эмеспизби? Ошондуктан ал бир жери ооруп же жаны кейип турса, ал жаркырап баса албайт. Ошондуктан В варианты дагы бизде туура эмес жооп болуп чыкты. Андан кийин Гны карасак, бечара аксаңдап басып келатат. Мынакей достор, аксаңдап кантип аксаңдап басып келатат. Демек адамдар мисалы үчүн бечара деп биз айтып атык, бир жери ооруп турат деп, же болбосо жан дүйнөсү кыйналып турат деп. Эми тагыраагы мындай өзүндөгүдөй болбой турат да. Ошондуктан бечара аксаңдап басып келатат десек, туура жооп келип чыгат. Мынакей өзүңүздөр карап көрүңүздөр, бизде 3 туура эмес жооп, ал эми 1 туура жооп келип чыкты. Ошондуктан биз ишеничтүү түрдө Г вариантын туура жооп катары белгилеп койсок болот экен. Мынакей достор, ушундай жалпы республикалык тестүрлөрдө өзгөчө сөз түркүмдөрү боюнча ушул сыяктуу ушул үлгүдөгү суроолор келет.
Ошондуктан сиздер өзүңүздөр буга чейинки алып келе жаткан билимдериңиздерди жалпы республикалык тестирөө учурунда эч толкунданбастан белгилеп колдонуу алсаңыздар өзүңүздөр үчүн аябай пайда жактарын алып келет. Достор, мен сиздерге ишенип жатамын. Бул бардык мен жазган мисалдарды, теориялардын бардыгын иш дептерлериңиздерге жазып алдыңыздар деп. Себеби дегенде өз алдынча даярданганда дагы аябай бир гана пайдасын гана тийгизет. Сиздерге ашыкча болбойт, тескерисинче кошумча маалыматтар болот дегендей. Балким эми буга чейин дагы мектеп программасында окуп келе жатасыздар. Ошондой болсо дагы жалпы республикалык тестирлөөгө кыргыз тилинин грамматикасы деген бөлүм кошулгандыктан биз билип турсак дагы кайталап алышыбыз керек. Биз дагы айтам, булар сиздерге мындай ашыкча болбойт, тескерисинче бир гана кошумча эле болуп, мындай өтө таасирлүү боло алат. Ошондуктан жазып алыңыздар, өзүңүздөрдүн дагы кийинки сабактарыңызда колдонуңуздар. Достор, мына ушундай биздин сиздер менен ушул күнгө чейин Орто Education онлайн курсу боюнча өтүлгөн сабактардын бардыгынын жыйынтыгына келип жеттик. Мен аябай сиздер менен сиздерге ишенемин, сиздерге мындай ишеничтүү түрдө дагы айта аламын. Сабактар аябай түшүнүктүү, кызыктуу болуш керек деген ойдомун. Сиздердин буюрса жалпы республикалык тестирлөө учурунда ушул мен берген билимдер сиздерге сөзсүз түрдө аябай пайдасын тийгизет. Сиздерге ийгилик гана каалаймын. Өз алдынча дагы көп даярданыңыздар. Мен берген кеңештерди унутпаңыздар. Ушундай жашооңуздар дагы эң жакшы ийгиликтерди эле коштолуп жүрсүн. Баарыңыздарга бир гана ийгилик каалаймын, баштан бери айтып келе жатамын. Ден соолукта болуңуздар. Жалпы республикалык тестирлөөдө эң мыкты балдарды алыңыздар, алтын сертификаттарды алыңыздар араңыздардан. Эгерде ушундай жакшы жыйынтыктарга келсеңиздер, мен аябай сыймыктанамын. Биздин жалпы жамаатыбыз сыймыктанат. Бизден билим алып кеткен окуучулар аябай жакшы деңгээлдеги сертификаттарды, балдарды алыптыр деген ойдо болуп, биз сиздер кубансаңыздар, андан дагы көп эсе кубанабыз. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик. Буга чейинки өткөн сабактарды ошол жалпы республикалык тестирлөө учурунда эстериңиздерге салып, оңой эле табып, туура жоопторду белгилеңиздер. Сиздер үчүн жалпы республикалык тестирлөө оңой болуп өтүп кетсин. Мен муну билбейт экенмин деген суроолор эч кездешпесин каалаймын. Бир гана бардыгын билген, бардык суроолор сиздер үчүн оңой болсун гана каалаймын. Баарыңыздарга ийгилик, баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Сак саламатта калыңыздар.